ушул катарыңыздар бузулбай баарыңыздар келет деген үмүттөмүн. Чоң рахмат. Рахмат. Бағыңыз жеп ийлеп атса, мен неге ийлеп атам дейм, жөн эле сизди куттуктап атса, мен ийлеп атам. Мындай ошуракмын да, мен бирөө ийлегенди көрсөм ийлей берем да. Негизи кыз бала күйүмдүү болот экен. Баарыңыздар деле уул кыздар бар, бизде дагы кыздарым бар азыр. Кичинекей кызым шунчалык издеп турат да, кичине убакыт жок болуп кетсең да чалып, каякта жүрөсүң деп сенсирип уруш баштайт. Бас тез кел депчи. Ошого негизи анан үйгө барсаң дагы биринчи кыз бала жүгүрүп тосуп алат экен. Аны бу жерден далилдеп берейин, азыр Асылакам сүйлөдү, ыйлagан жок. Үн чыкпай эле туруп, майрамыңыз менен болду. Эмне болтасың, короче, өзүң бил дегендей элечи. Анан карасам болгон сежем олгондон эле уже образга кирип баштады, ыйлап баштады. Анан баардыгыбыз ыйлап окшойт, көпчүлүгүбүз да. Рахмат бар болуңуздар дагы эми. Келиндер дагы ыйлап берейикпи? Азыр ыйлайт, эми келиңиздер. Келиндерден дагы алып болот. Куш келипсиздер Айшинашта. Бардыңыздар ата туулган күнүңүз кут болсун. Өмүрүңүз узун болсун. Алайым жүзгө кириңиздер. Энем экөөңүздөр кошокарыңыздар биздин пишнебизге дайым бар болуп жүрүңүздөр. Рахмат. Аман аскер. Bir Кытайча сүйлөп бергүн. Assalomu alaykum hurmatli ashnalar, ashnalar. Hava 65 yaşınız olsun. Ömrünüz uzun olsun. Şu bizden жақсылықтары көп болып жүреріңіздер. Şu bizde şu darajaga жеткирип. Hazır endi өзүбүз кошокабыз балалы болгондо. Бирөө кийим дейт экен. Илгери атайын кроссовкаларды жыртып келчүлөр мектептен жаңа берсин деп. Азыр өзүбүздүн балдарыбыз ушундай кылып. Атайын кроссовкаларын жыртып, ылайга ойноп, ошентип айтатканда балалыгы онда билесиз. Ата-эненин кадырын балалы болгондон үйгө табыз. Ошо айтып коет го, ата, мен сизден күчтүүмүн деп. Десе эмнеге дейт? Десе, анткени атамдын атасы жок, өтүп кеткен. Менин атам бар, менин атамдан күчтүү. Бизди сыйып, бизди таяп, бизге акылына сатын айтып турган ата-эне. Ашталарыбыз бар. Ошо ата-энени атамды колдоп, ушинтип тойга келип берип, баардыгы ушинтип турган ойдоса атамдын достору бар. Сиздер менен сыймыктанам. Ошо кадарыңыздар эч качан үзүлбөсүн. Ушинтип ар дайым ынтымакта жүрө